Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн адаттагыдай сиздердин назарыңыздарга илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын тартуулайбыз. Бүгүн биз ушул илимдин өзүн жараткан окумуштуулар жана алардын ийгиликтери жөнүндө эле айтпастан, ошол окумуштуунун өзүнүн өмүр баяны, илимге, айрыкча педагогикалык илимге, окутуунун усулдугуна өзгөчө көңүл бурган, аттын кашкасында из калтырып кеткен улуу инсан жөнүндө сөз кылмакпыз. Рахым Усбакунов жөнүндө чынында эле легендадай болуп айтылып жүрөт сөздөр. Бул киши алгачкы математиктерден болгон экен. Өзүнүн өмүр жолунда ушул техникалык жаатта биринчи жолу жогорку математика боюнча кыргыз тилинде окуу китептерин жазып, керек болсо аларды ошол Советтер Союзунун деңгээлинде ошо 60-жылы жылдары атактуу ушундай бир деңгээлге чыгарылганга жетишкен экен. Тилекке каршы ал кишинин өмүрү кыска болуп, көз өтүп кеткен. Агай менен чогуу үзөңгүлөш иштеген, агайдын окуучулары ошолор менен бир аз маек куруп, ошо сиздерге ушул кишинин өмүр жолун бир аз даңазалап айтып бергибиз келди. Анда сиздердин көңүлүңүздөрдө Рахым Усбакунов агай жөнүндөгү биздин атайын теле берүү. Мынакей менин жанымда азыр ошол кафедранын башчысы, прикладдык математика кафедрасынын башчысы, физика математика илимдеринин доктору, профессор Жаманбаев Мураталы Жүзмалиевич отурат. Мураталы Жүзмалиевич, айтыңызчы, ушул агай жөнүндө, ал кишинин ушул тийгизген таасири жөнүндө, айрыкча математика деген бул ар бир инженердин бир чынын айтсак, математиканы билмейинче инженер болуу кыйын да, туурабы? Ошол киши жөнүндө. Туура айтасыз. Эми биздин бүгүнкү темабыз Рахым агай жөнүндө болуп атат. Рахым агай жөнүндө бир жерде дагы айтчу агайларыбыз, коллегаларыбыз турат. Мен кафедра башчысы катарында айта турган нерсем, бул киши жөнүндө гана 3 бир сапатын гана айткым келип атат. Бул биринчи сапаты бул илим пост катарында, экинчи сапаты бул педагог катарында, үчүнчү сапаты бул адилеттүүлүк, адамгерчилик сапатын айткым келип атат. Уюштургуч болгон кишиси. Ошол мезгилде мен бул сөздүн баарын ошол мурунку доорго которсок, бул 66-жылдары ошолорго туура келсек, ошол кезде жасалган иштерин айкалышта сүйлөсөк, анын ошонун оордугу, чындыгы, салмактуулугу билинет да. Анан экинчи сапаты бул педагогдук сапаты болуп атпайбы? Сиз билесиз, окудук деп айтып атасыз, китепти окуганда ар кандай китепти окуйсуң, кээ бир китепти 10 жолу окуйсуң, дагы эле түшүнбөйсүң, кайра 11 жолу окуйсуң, түшүнбөйсүң. А бул агайдын китебин окуганда ушунчалык сиңимдүү, жеңил, батып окушчубуз да, ошон үчүн окуп жүргөндө бул агайдын китебин ушу барактар тытылганга чейин окулчу эле да. Анан бул эмненин белгиси? Бул чоң педагогдун, чеберчиликтин белгиси деп эсептейм. Анткени себеби баардык кишилер мындай кылып жаза албайт. Азыркы чыккан китептерди карап көрсөңүздөр, ушу математика боюнча китеп жазганды көрсөң, же окуу куралдык китептерин көрсөң, мындай сиңимдүү, жеңил эмес да, жакшы кыйналасың. Бул дагы болсо сапаттуулугу. Анан адилеттүүлүгү, адамгерчиликтүүлүгү, мекенчилдигин дагы бир айтып кетиш керек болуп атат. Анткени себеби Кыргызстандын келечеги үчүн, бүгүнкү күнүбүз үчүн, эртеңки күнүбүз үчүн өтө жоопкерчилигин мойнуна алып, анын кызмат кылганынан жыйынтыгын көрүп атабыз да. Ошол мезгилде кыргыз балдарды окууга жиберип, алыскы жакка жиберип окутуп, Москвага, Горькийга, ошол жакка жиберип окутуп, болбой күчкө салып жибергендер болгон экен. Ушул мат-анализди окуду, теория функций комплексный переменныйды окуду. Бул баары абдан татаал. Ошол предметтерди ушунчалык кылып жеткиликтүү кылып окур эле. Орусча, кыргызча? Жок, кыргыз баланы кыргызча болгонда кыргыз деген жок, орусча. Рахым агайдын эске тутуусу ушунчалык кыйын болгон, ошондой татаал термаларды формулировкасын орусча, эч бир шпаргалка карабай, башынан аягына чейин айтар эле. Бир борду кармап алып. Борду кармап алып. Эми бул эмне деген
память, эмне деген талант. Анан окуп бүтүп акшын диссертациясы боюнча түшүнүп, анан конкретный задачаны коюп берди, анан ошо боюнча отуруп эсептей баштадым. Эсептегенде азыркыдай эбем жок. Арифмометр деген бир кенедей момундай неме болуп, тыртылдатып отуруп эсептеме болчу. Ошону канчалаган күн түнү менен отуруп чыгарам. Анан бир жерге келгенде эле бай күткөн натыйжа жок. Сураш керек да. Кафедрага барып калсаң, кээде таппай каласың. Анан айткан, эгерде окус түшүнбөй калсаң, үйгө деле келе бер деп. Анан үйүнө барып сурап калчумун. Эми кайсы азыр профессор студентти үйүнө чакырып, анан консультация берип, консультациядан дагы эже Фатима эже бир укмуш алтын адам эле. Айланай жаңыдан кирип, бутуңду чечип төргөтө алмай турсаң, садага болоюн өт деп, төргө өткөрүп коюп туруп, анан дасторконго тамакты алып келип тойгусуп, жок мен агайдан эле сурап алып кетейин, жок сен алдын курсаң тойгусуп алып, анан агайыңа барасың деп эле. Мына ошол жерден консультация алып анан кетер элек. Рахым Мусубаковичтин лекциясын укканмын университетте. 1-2, 3 курста. Эми бул кишинин окуган лекциясы окумуш эле. Бери кандай иш бар кал кечтеген жок, ырдагандай ошондой окуйт эле да, эмганда. Жогорку математиканы. Эч бир эмес жок эле. Анан башка айта турган дагы эң негизги нерсе бул Рахым Мусубаковичтин патриот эле да. Ошол жерде мен окуп жүргөндө 3 курста Москва университети менен сүйлөшүп, 2 математик, 2 физике договор түзүп туруп, анан жок, студент 3 курста студентке жөнөтүп атпайбы. Анан ошонун 2 математик, 2 физикти Москва университетине жиберди. Ошол жерден. Ошондо мен бардым. Эми баягы Рахым Мусубаковичтин бардык эмеси аткарылган жок. Ошол 4-түн ичинен мен жалгыз физика факультетин эмгүү бүткөн. Министерствого барсам, алар андай дейт, анан кайра политехникке келсем, Рахым Мусубакович ушул жерде экен, проректор экен, давай келдиң, давай деп эле энергия факультетин чакыртын, лекцияга бар, лекция бер деди. Анан бирок мен дагы аспирантурага кетишим керек эле да. Анан кайра Академия наука барып, Академия наукта иштеп, анан ошондо аспирантурага бүтүп ошондо келгем да. Рахым Мусубакович агайыбыз 1966 жылдан баштап Кыз келиндер педагогикалык институтунда доцент болуп иштеп келген. Агай өзүнүн эмгек жолунда үлгү боло турган инсан. Биз ушул агайды карап түздөнүп, педагог кандай болуш керек, кандай өзүнүн окуучуларына кандай мамиле кылыш керек, адам кандай адамдык сапаттарга ээ болуш керек. Биз агайдан жалаң гана билимди үйрөнбөстөн адамгерчилик, адамдык сапаттарында үйрөндүк. Агай убагында кыргыз интеллигенциясынын өнүгүшүнө, кыргыз мугалимдеринин келечекте биз ошо Кыз келиндер педагогикалык институту мугалимдикти даярлап жаткан учурда мугалимдер кандай болуш керек, өзүнүн лекция учурунда дагы, практикалык иште, аудиториядан тышкаркы учурда дагы ошол акыл насааттарын айтып, бизди жакшы маданияттуулукка, өзүн кандай алып жүрүш керек, мугалим деген кандай болуш керек, жакшы сапаттарга үйрөткөн. Бүгүн абдан чоң инсан Рахым Мусубакович жөнүндө болуп атат. Ал биринчилерден болуп жана Франклдин жактаган математик. Ошо менен ошол убактарда дагы бир топ математиктер жакталган. Ошолордун баардыгы 58-жылы биз келип университетке, мамлекеттик университетке өткөндө, алардын баардыгы биринчи жолу кыргызча лекцияны биз ошол Рахым Мусубаковичтан уктук, матаналисти. Андан кийин ошондой эле матаналисттин уландысы ошол Франклден окуган Кадыровдон угуп калдык. Физиканы кыргызча Иманкулов Айтыгул деген окуп калды.
Мына ошентип биринчи жолу кыргызча окуп, ошол 58-жылы, 59-жылдары кыргызча физика математика факультетинде кыргыз тилинде берүү сабактары башталган болчу. Мына ошондо өзүнүн берип, анда кыргызча ошонун конспектисин окуп биз жана өзүнүн жакшы сабактарынан үйрөнүп, анда китеп чыга элек кыргызча. Жок, ошонун негизинде экзамен тапшырып, андан кийин ошол биздин окуп жүргөн учурда факультетке декан болуп калды. Декан болуп калып, анан кийин бизге да көңүл буруп, кандай окуп атасыңар деп, мени дагы сыртка барып, сен жакшы окуп атасың, центральный вузга барып окуп кел деди. Турмуш шартына карата мен барбай калдым. Мен окуган кээ бирлери кетти. Диханбаева Зина деген барып, ошол жактан Ленинградтан бүтүп келди. Анан биз болсо берден окуп, ошо агайлардын берген билими менен, ошо артыкчылык диплому менен университетти бүтүп, ошол жерде мугалим болуп калып, ошонун ишин уланттык. 59-жылы 2 жыл колхоз иштеп, анан ошо университетке тапшырып өтүп калганда ал киши декан экен. Бизге ошо биринчи лекцияны, ошо кишиден уктук, матанализни башталышында ошо киши ушу 2 группага окучу, ошонун биринчи студенттери болгон. Бирок ошо киши ушу биздин окуганыбызды кичине идиректүү балдарды байкап калган окшойт. Кийин бүтүп атканда чакыртып ушу жерге мени мугалим кылып алган ал киши. Буяка проректор болуп келген ошондо окуу иштери боюнча. Ошону мен университетке политехке мугалим болуп калганым ошондон. Ошо мына 50 жыл болот быйыл. Ушул жерде иштеп атам. Бир жерде иштеп атам. 66-жылы 10 январда келгем. Мына 50 жыл болот ушул жерде иштеп атам. Ал кишинин эмгеги бул. Эми ал кишини жакшы эмелерин айттыңыздар. Окууту боюнча абдан, тарбия боюнча абдан мыкты киши эле. Бизди биринчи жолу жумушка алып бардым, Краснорешка деген айылга. Ошол жерден анан 1 ай иштеп, эмгек акыбызды алып, анан келдик. Мунун бар агайдын эмгеги. Мен 1967 жылы окуу жылы Кыргыз мамлекеттик кыз-келиндер педагогикалык институтуна 1-чи курсунда окуп аттым эле. Ошондо 1-чи курстан бизге матанализден башка киши берип аткан. Анан ушул октябрь айларында ушул Рахым Мусбакович бизге ушул доцент болуп иштеп келди. Мына ошол күндөн тартып бизге ушу математикалык анализ деген сабактын лекциясындагы, практикасындагы агай өзү жүргүздү. Андан кийин мынакей спецкурстан берди бизди. Кийин ушул биздин өзү ушул группаны, мен окуган группаны кийин тиги РБАЧга чейин пед практикасындагы өзү ушул алып барып жетектеди. Ошондо ушул 5 жыл агайдан окудум. Андан кийин институт бүткөндөн кийин ушул агай менен чогуу ушу өмүрүнүн акырына чейин чогуу иштедим. Агай өзү математикалык анализ деген сабактын лекциясын агай жүргүзчү эле. 1-2 курста да практикасын ушул мен жүргүздүм. Бул ишке болгон өзүнүн жоопкерчилиги бир башкача эле агай. Ушул ар бир өзү лекциясын окуп, кайра биздин сабагыбызга кирип, оңдоп, мындай кылып өтүшүңөр керек, муну мындай кылып чыгартышыңар деп, ушундай кылып бизди үйрөтүп, чыгарды да. Биринчи курска кирип студент болгондо Рахим Мусбакович факультеттин деканы экен. Ошондо 30 жаштагы декан, 28 жашында чоң факультеттин деканы болуп иштеп аткан экен. Ал учурда физика, математика деген өзү орусча потокто окуганды декан болуп киргенден баштап 2 поток орусча, кыргызчаны ачыптыр. Бизге кыргызча лекция окуду матанализ деген чоң бөлүктөн. Ошондой эле алгебрадан, геометриядан кыргызча окуттур. Группаларга ачтырып, кыргызча лекторлорду дайындап, китеп жазгыла деп ошондо башталыптыр. Агайдын кыргыз балдарга кылган жардамы. Математика, физиканы Айтогул Иманкулов деген кыргызча окуп баштады. Геометрияны Ади Тагирович деген кыргызча окуп баштады. Мына ошол 2 жылды кыргызча окутуп, кыргыз балдарга математиканын фундаментин берди десем мен жаңылышпайм.
мына ошол матанализ 1, матанализ 2, матанализ 3 деген китептери мына азыр биздин ушул математика, физика адистигин даярдап аткан программага толук жооп бере турган китептер да. Мына мындай китептер азыр кийин жаңыда чыгып атат, бирок мына агайдын китептери. Биринчиден бул китептер сан жагынан түгөнүп бүттү. Бул китептер кайсыл окуу жайларында математика адистигин даярдагандардын баардыгында таркатылып берилген мурун баягы чыккан кезекте. Мына матанализ 1, матанализ 2, матанализ 3. Жанагы математика терминдеринин орусча кыргызча сөздүгү карасаңыздар, биринчиси мына 67-жылы чыгарылган. Биринчи 67-ci чыгарылган. Мен кийин 74-жылы биз жерге агай менен университетте чогуу иштеше баштаганда бул китепти агай кайра жаңы түзүп аткан экен да. Ошондо мына жерде биз кафедрада иштеген ар бир мугалимге ушул тамгаларын бөлүп берген, ошол 36 тамганы үчүн 5-6 тамгадан ар бир. Ушунун баардыгын силер дабыр сейре карап чыккыла деп. Мектептин окуучулары үчүн Эсекбек Боев агай экөө чогулуп туруп татаал маселелерди чыгаруунун жолдору деген китеби болгон. Бул китеп мына бүгүнкү күнгө чейин жанагы олимпиадага барган, олимпиадага даярданган мектептин окуучулары үчүн эң жакшы колдомо болуп келе жатат. Бизде могу агайдын ушул китептеринин баардыгын биз азыр электрондук версиясын компьютерге салып койгонбуз. Азыр аны биз электрондук версиясын окуй тургандар болсо, китептери жетпеген учурда ошол жерден алат, каалаган страницасын, каалаган бетин чыгарып алса болот кагазга. Демек агайдын менен студенттердин ортосундагы байланыш мурункудай эле жакшы калыпка келип калды деп айтсак болот. Мен бүгүн атам жөнүндө аябай жакшы сөз айтылды. Ар кандай деңгээлде, ар кандай ушу азыркы убакта белгилүү окумуштуулар, мугалимдер, жакшынакай инсандар ушундай жылуу сөзүн айтып отурат. Анан мен өтө ушу кыз катары албетте сыймыктанып отурам. Мындай кишинин балдары болуш үчүн бул дагы чоң жоопкерчилик экен. Эмне дейбиз, мен мисалы үчүн педагог катары эмес, атамды ата катары айтып кетким келет да. Эме бала үчүн ата деген ата болуш керек, бала да эне болуш керек деген сезим менен эле жүрүптүрбүз. Анан азыр мындай ушундай сүйлөгөндөрдү, ушундай эскерүүлөрдү укканда ого өтөр сыймыктанып, ошону берге ошо атам жөнүндө улам бир кандайдыр бир жаңылык ачып атабыз да биз үчүн. Бирок ушу бала кезден эстесек, көрсө ушу атамдын ушу үй бүлөгө болгон, балдарга болгон мамилеси дагы ушул патриоттук сезимди ойготуу боюнча, улуттук сезимди ойготуу боюнча тарбия кылыптыр да бизге. Элиңерди сыйлагыла, эл үчүн кызмат кылгыла, сабактан калбагыла, сабакты жакшы окугула, элге жакшылык кылгыла, мамилеңер жакшы болсун деген багытта тарбиялоочу бизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин атактуу агайыбыз, улуу окумуштуу Кыргызстандын алгачкы математиктердин бири болгон профессор Рахым Усубакунов жөнүндө атайын биздин телебөрүбүздү көрдүңүздөр. Менимче бул кишинин өмүр баяны жана дагы кыргыз интеллигенциясына, илимине тийгизген таасири мындан ары дагы айтыла бермекчи. Эгерде бул киши жөнүндө сиздерде кандайдыр ойлор, документтер жана сунуштар болуп турган болсо, биздин ошо телеберүү редакциясы кабыл алып, бул киши жөнүндө дагы бир жолу кайрылууга биз аракет кылабыз. Ушуну менен Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.